У пруда утенок крошка. Страхи кличет утку мать. Билим гени китеп, тарбия гени мектеп деп, мектептин босогосун аттаган балдар үчүн билим уясы өзүнчө бир дүйнө. Бул жерде балдар тамга танып, окуганды үйрөнүшөт. Дос болушуп, бактылуу келечекке сапар тартышат. Нравится школа, потому что здесь можно много узнать, много интересно, и найти друзей много. Тут можно научиться писать, читать, азбуку учить, все книги закончить. Хорошо учиться, и тут много знать можно. Учиться это хорошо, можешь получать знания, здесь очень классно. Мне это нравится. Манас чокусу, Кыргыз Талас Алатоосунун чокусу 4482 метр. Сапаттуу билим берүү жаркын келечекке карай жол жана мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө пайдалуу деген уранды ар бир мектепти тутуп, балдардын билим алуусуна бардык шарттарды түзүп келет. Борбордагы Билим Бишкек KG мектеби жаңы окуу жылга жакшы даярдыктар менен келишип, балдарга билим алуу үчүн бардык шарттарды түзүшкөн. Биздин максатыбыз бул мектептин негизги эле алдына койгон максаты ушу замандын талабына жооп берген, эртеңки күнү өз билимин турмушта колдоно алган балдарды тарбиялап коомго кошуу болуп саналат да. Тандап алган багытыбыз химия жана биология сабактары болуп эсептелет. Себеби биз медициналык университеттер менен кызматташпыз. Университеттердин окутуучулары менен иштеп, окуучуларды ошол жерде базаларга алып барып, лабораториялык иштерди өткөрүп, көргөзмө куралдарын колдонуп, виварилерин алып барып, тынымсыз байланышта иштеп жатабыз. Коллективдин курамында 23 мугалим эмгектенип жатат. Алардын ичинен 6 мугалим билим берүүнүн отличниктери, окуу китептеринин авторлору бар, өздүк программаларынын авторлору, жаш мугалимдерибиз дагы арбын. Жаш мугалимдерибиз албетте насаатчы мугалимдер менен иштешет. Ар бир класста 2ден мугалим, устат мугалим жана шакирти жаш мугалимдер болуп кызматташып жатышат. Бул жол менен биз жаш мугалимдерди педагогикалык кесипке тартуу, өзүнүн билген тажрыйбасы менен бөлүшүп, устат мугалимдер улам жаңы программаларды, жаңы билим берүүнүн технологияларын үйрөтүп, жакшы мугалим кылып таптоодо чоң ролду ойноп жатышат. Балдардын таланты мектепте эле байкалат эмеспи? Ошол үчүн бул жерде балдар театры орун алып, алар сабактан кийинки бош убактысында ар кандай жумуктарды даярдап тартуулап келишет. Ошондой эле жарык класстар дене тарбия үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Аларга эле картун отличниги мугалимдер сабак беришет. Мугалим деген жана эне сыяктуу да. Мисалы эне бир эле убакта бул балага мээрим берет, тарбиячы да болот, доктор да болот, инженер да болот, укмуш кесиптерди аркалап жиберет го, энеч так ошол сыяктуу да мугалим. То есть мугалим болуу биринчи кезекте мугалимдин өзөгүндө, башкача айтканда мыкты же кесипкөй же болбосо балдарга авторитет, кадыр барктуу мугалим болуш үчүн мугалимдин билими терең болуш керек. Биринчи кезекте мугалим эгер билими, теориялык билими да, практикалык, методикалык билими да укмуш болгон болсо, бул сөзсүз түрдө кадыр баркка ээ болот. Бул биринчи кезекте. Экинчи кезекте мугалим түрдүү адистиктерди алып жүрүш керек өзү менен кошо. Башкача айтканда артист да болуш керек. Ошол эле убактарда тарбиячы болуш керек, акыл үйрөтүш керек. Мындайча айтканда мектепте бала мугалим өзүнүн предметин гана окутпастан, ошо менен кошумча жана эне сыяктуу түрдүү кесиптерди, профессияны алып кетиш керек да. А, Б, З, П, М. Мектеп билим уясы ошол мектептен бала билим алып, турмуш жолуна аттанат. Анын алган билими ага ийгилик, бакыт алып келет. Андыктан келечек ээлери болгон балдарга ак жол каалайбыз.